Айжігіт мырза, сіз Жалал Тобы облысының гаисінің басшысысыз. Мен сізге осы бір-екі сұрауымыз бар еді. Жалауат шаарынын 12 ғана штаты бар екен, да? Турабы? 12 штаты. Кейін керік учурларда біз мыйзамсыз, тура эмес парковкалар коюп койгон автоунааларга чара көрүү максатында 102-ге чалганда, керік учурда Жалауат шаарынын гаилери 5 мүнөттө келип атат. Кериклери 1 саатта келип атат, керик учурларда келбейт атат, да? Анын башкы себеби бул ошол штаттын аздыгы экен, да. 150 миңдик шаарга 12 штат бул чындыгында аз да. Кейін ошол сурооз бар. Не себептен Жалауат шаарында мындай аз штат? Гаинекичи. Штат боюнча эми өзү Жалауат облусу боюнча 111 штат. Анан Жалауат шаарында 12, по район боюнча бөлүнүп кеткенде 12, Сузак районунда 10, Базар Коргон районунда 7 кызматкер, Нокин районунда 6 кызматкер, ошондой отуруп бөлүнүп кеткен. Анан негизи туура эле 12 кызматкер Жалауат шаарына аз. Эч нерсе көзбөт этпейбиз, охват кыла албайбыз, теленге дейсиң аз. Эми бирок бул штаттын маселеси бизден чечилбей экен, биздин башкармалыктар ошол жактан карап биз сунуш бергенбиз, губернаторго берген, буюрса чечилиш керек маселе. Жакында эле министрликтен Чаткала районуна, Ала Бука жана Аксы райондоруна штат берилди. Эми акырында бул жака дагы келет, бирок эмдесине жетишпей атат. Анан жана сурооңорго вызов болгондо жетип барып, бул эми вызов болгондо 102-ге кайрылат по территориальности, шаардын өзүнүн ГОБуду, ал жерде ДТП болот, баягындай парковкада балдар иштеп атышат. Ошондой маселелер болгон учурда ыкчам тергөө тобу тез жетип барат. Колдон келишинче максимум жетип барат. Эми штаттын жетишпегендигин туура бир аз бизде азыр көйгөйлүү маселе болуп турат. Кечиресиз, экинчи суроо. Ошол Жалауат шаарынын ичинде болуп аткан унаага тиешелүү, да, транспортко тиешелүү маселелерде силердин облгаинин сотрудниктери не себептен чыкпайт шаарга? Жок, шаарга бизде мындай. Шаарга чыгат. Мисалы үчүн рейд өткөрөбүз. Бул бир эле шаар эмес да. Бир рейд өткөргөнүбүздө бизде республикалык деңгээлде областтык масштабта рейдтер өткөрүлөт. Өткөрүлгөндө облгаинин кызматкерлери кураторлук багытта ар ким өзүнүн бекиткен райондоруна жетип барышат. Мына мисалы үчүн бүгүн элементарный бүгүн эртең менен саат 7-де мына площадьта развод өткөрдүк. Ал жерге облгаинин бар орду аппараты, анан кийин Сузак, Жалауат районунун кызматкерлерин тизип туруп, немеге мектептерге бөлдүк. Анан мен өзүм баш болгон мектептерде алдында микрофон менен сүйлөп жүрдүк. Ушундой кылып иш чараны өткөрүп атабыз. Единственный конкретно тоотер жери облгаинин кызматкерлери. Биз бул жерде дислоцированныйбыз, ошол жерде жайгашкан имаратыбыз. Бардыгынын өзүнүн функциональный обязанности бар, кызматтык милдеттери. Мисалы үчүн жол көзөмөлдөө тобу деп коет, бул дорнадзор. Булар азыр 2 кызматкер бар менде, алар күзгү обследование чыгып кетишет. Мына азыр эл аралык маанилүү жолдорду, жергиликтүү жолдор, баягы республикалык масштабтагы жолдорду, ошо категория жолдорду обследовать этип изилдеп жүрүшөт. Себеби бул контрольный осенний неме. Ар биринин өзүнүн кызматтык милдеттери бар. Бул жерде центральный аппарат кызматкерлери, жооптуу кызматкер эгерде шаарда же болбосо Базар Коргондо же Нокенде же бир жерде болуп калса, ал жакка сөзсүз чыгып иш уюштурушат. Эми штат жетишпейт. Ар биринин өзүнүн кызматтык милдеттери бар. Түшүнүктүү. Ошо баягы дополнительный вопрос деп коет го. Мен мисалы 102-ге чалганда, Жалауат шаарына бирөө парковкасын туура эмес кылып койсо, эмне себептен облгаинин балдары келбейт ошол жерге деп атпаймынбы? Шаардын балдары жетишпей атат, облгаин неге кошумча жардам бербейт? Облгаинин кызматкерлери өздөрү жетишпей атат, өзү жетишпей атабыз. Өзүбүз жетишпей, бардын өзүнүн кызматтык милдети бар. Назыр эле техникалык көзөмөлдөө тобу, дорнадзор, жол көзөмөлдөө тобу бардык өздөрүнүн кызматтык милдеттери менен аткарып атышат. Эч жетпей калган маалда барып, сразу эгерде бизге чыкса,
бизге чыгышпайт. Возможно, ошо ГОБУДга чыгышы мүмкүн, шаардык милицияга. Анан шаардык милицияга чыккандан кийин шаардык милиция сөзсүз өзү органдын балдарын жөнөтөт. Ошол маалда бизге чыкканда эгер жетишпей аткан маалда бошун жөнөтөм, барып туруп тезирээк мына жерге барып текчан тергөө тобу келгече же болбосо органдын балдары келгече ошону тейлеп тезирээк жөнөтөт. Бирок эми штат жетишпейт. Кечиресиз, үчүнчү сурайым, азыр 21-кылымда жашап атабыз. Азыр цифровизация деп атпайбыз кайра элечи. Эмне себептен Жалал Абад обул гаисинде, шаар гаисинде мындай WhatsApp группа жок да. Нарушениялар жөнөтө турганчы. Республиканский гаинин WhatsApp группасы бар, бирок ал дагы реакция кылбайт. Ошо Жалал Абадта мына түзүп койсо болбойбу, жөнөкөй эле бир WhatsApp группа? WhatsApp группа бар бизде. Барбы? Бар. Анда бир официалдуу айтып коебуз, кайсы номерге биз кайрылсак болот. Мисалы бир нарушение көрүп атабыз да, туура эмес, баягы эле парковкада отабыз, ремень табынбай атат, бирөө кызылга өтүп кетти. Кайсы номерге жөнөтсөк болот? WhatsApp группада азыр мен начальник ДПС-тикине мына бизде бар. Ошол начальник ДПС номерине кайрылса, сразу ал область боюнча, бул жерде бир Жалал Абад шаары эмес да, биздин облгай Жалал Абад шаарында тейлебейбиз да. Биз область боюнча жерлердеги бүт райондор, бул жак Чаткалга чейин иштерди уюштурат. Ошондуктан бул ар биринин өзүнүн милдети бар да. Мынада, например, номерин айтып койсоң. Номерин азыр айтып коем мен. Так, Мунар ДПС дейт. Мунар бизде начальник ДПС. Ошого сразу кайрылса неме болот? 773 03 50. Кечиресиз, бул официалдуу номерби же бирөөнүн жеке номериби? WhatsApp номериби? Жок, бул эми жеке номер, биз WhatsApp группа түзгөнбүз. Любой момент бири-бирибизге жеткиргенде, райондорго жеткиргенибизде мындай элементарно эми без немели көрөбүз го, мынакей. Жок, болду, керек жок. Мында официалдуу группа түзүп койсо болбойбу? Мына сайтта чыгарып, эми биз интернетке киргенде көрүп, кайсы WhatsApp номерге жөнөтсөк болот депчи. Ошону бир мындай официальный сайтка түзүп киргизип койсоң, анда болбосо. Эми анда карап көрүш керек. Бизде эми бул рабочий өзүбүздүн коллективный WhatsApp группа. Бирөөгө эгерде сопротивление уюштурулуп калат. Мына, например, азыр бомбомузда сопротивление болуп атат да. Чыкканда сразу эле WhatsApp группадан чыгышып, мына кетти сопротивление, токтогула алат, по районун акырын алып келип турган Ошкот көрүп беребиз, же Оштукун мындан алып барып Чүйгөт көрүп беребиз. Вот ушундай группалар бар. Түшүнүктүү. Баардыгын өз убагында жеткирип атат. Эми единственный көйгөйлүү маселе бул эми штат маселеси. Бирок чечилип атат. Буюрса мына жакта азыр казарманын жолу ачылып атат. Ол ачылганда сөзсүз штат берилет деген немелер, маселелер бар да, болуш керек. Мен тараптан акыркы суроо, Ажегит мырза, биздин каналыбыздын аты Адилеттүү жарандар да. Кийин биздин жашообузда мен ойлойм, эң биринчи принцип адилеттүүлүк болуш керек да. ГАИ кызматкерлери айдоочулардын бир нерсени талап кылардын астында эң биринчи өздөрү ошол нерсени аткарыш керек да. Бирок мен байкашымча обул ГАИнин балдары эч качан өздөрү мындай ремень такпайт да. Кыргызча кур кемер деп коебу? Коопсуздук кемер. Коопсуздук курум. Ошого сураныч, бир балдарыңызга айтып койсоңуз, ошолорду тагып жүрсүн депчи. Кокусан эгерде такпаган көрсөк, анда биз ошол баягы WhatsApp группага жөнөтсөк болор экен да. Ала ошо жанагы мына ошо начальник ДПС деп коебуз, ошо көчөдө кызматкерлер область боюнча ошол урегулирование кылып. Менде суроо жок. Все, болду, рахмат. Ажегит мырза, сизге чоң рахмат. Жаран подписчиктерибизге да чоң рахмат деп кетет элек. Кандайдыр бир суроолор болсо комментарийге жаза бересиздер. Чоң рахмат.